бергенге болбойт деп элечи. Оор жүк ташуучу унаалардын техникалык абалы менен иштөө эрежелери бекитилген токтомдор Союз мезгилиндеги боюнча өзгөрбөй турат. Мындай билдирүүнү оор жүк ташуучу унаа ээлери айтышууда. Айдоочулардын маалыматында Транспорт министрлигинин алдындагы тараза көзөмөлдөөчү жайында мурдагы өкмөт бекитип берген токтом чийки болгон үчүн карапайым айдоочулар жабыр тартууда. Бул маселе айдоочулар менен Транспорт министрлигинин ортосунда талаш тартыш жагдайын жаратып жатат. Тараза менен талаш тартыш болуп аткандын бир себеби мына ушул биринчи ойско, жалгыз дөңгөлөк турган ойско 10 тонна грузга уруксат берет Таразанын азыркы мыйзамы. Экинчи ведущий ойсторго мындай 2ден парный дөңгөлөк турган ойсторго 9,5 тонна деп атат. Азыркы жаңы постановлениянын негизинде мурда 8 тонна берчи да. Ушул өтө эле аз. Анан ушул унаанын өзүнүн өздүк салмагы 15 тонна болгондуктан общий массадан 15 тоннаны минус кылганда ойсторго бөлүп туруп минус кылганда болгону 11-12 тонна груз алганга уруксат экен. Анан биринчи ойско 10 тонна берип салгандыктан кабинанын үстүндө кузов жок. 9-8 тонна жүктөгөнгө араң талапка жооп берет да. Анан 8 тонна груз менен бул машина өзүнүн айдаган майын да кактабай калат да, чынына келгенде. Анан мондай чоң котловандарды казабыз, ушундай тикеден чыгабыз. Ушул машинелердин эң жаңысы гана чыгалат, ушул немелерденчи, котловандардан жаңысы гана чыгалат. Эски хоолор даже чыга албайт. Анан ушундай заманбап өлкөнү курууда өтө аба суудай керек болгон техника биздин мыйзамдарга ылайык азыр иштегенге мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Ушул мыйзамды 454 токтомду жокко чыгарып, ал эскирди, илгерки замандын талабына ылайык машинелерге туура келген токтом болчу. Эми азыркы замандын талабына жараша биздин токтомдорду өзгөрүп, жаңы мыйзам менен, жаңы токтомдор менен ушул техникаларга туура келген токтомду кабыл алсак, баардыгын экспертизадан өткөрүп, эгерде чындап эле жерге канча жолго зыян келтирип атат ушул дөңгөлөктөр, ошону экспертизадан өткөзсөк деген бир оюбуз бар. Ошол жалпы айдоочулардын көйгөйү ушул чечилбей келаткан көйгөй. Айдоочулар сөз кылып жаткан эски токтом боюнча Хова унааларына Союз мезгилиндеги ЗИЛ жана КАМАЗдарга ылайыкталган жүк көтөрүү, тактап айтсак 9-10 тонна гана жүк салууга уруксаат берилет. Хованын өзүнүн жүк көтөрүү мүмкүнчүлүгү болсо 40 тоннага чейин. Албетте анча жүктөгөндө жаңы салынган жолдорго зыян келиши мүмкүн. Хова айдаган айдоочулар анча жүк салууну суранышкан жок. Биз көп сураган жокпуз. Биз 20 тонна сурап атабыз. 20 тонна. Бизге азыр 9 тоннага уруксат берип атат. Бул күлкүнүчтүү нерсе да. 9 тонна ЗИЛдин илгерки Советтер Союзунун ЗИЛи тартат. Анан биз көп сураган жокпуз. Биз ошо 20 тонна сурап атабыз, общий тонна 35 тонна сурап атабыз. Ушул маселени бизге чечип бериңиз. Суранабыз биз. Карапайым элдин шопурлардын атынан суранып атабыз. Урматтуу президент. Мына могу чоң объектини мисалы КАМАЗ ЗИЛ сала албайт биринчиден, экинчиден объем чыкпайт да. Мына мисалы КАМАЗ менен ЗИЛ менен жумуш кыла турсаң, байке жумуш кылсаңыз, КАМАЗ ЗИЛ менен жумуш кылсаңыз, Хова менен жумуш кылганда бир 10 күндүк жумуштучу бир 5 күндө кылабыз, КАМАЗдын 15 күндө кылат, ЗИЛиң 20 күндө кылат. Эл көбөйдү, Кыргызстан чоңоюп атпайбы, Бишкекчи эски мамлекет өнүгүп атат, бизде өнүгөлү да, хоолорду алалы, Кытайлар, Казакстандыңдары жүрөт, Казакстанда хоолор жүрөт, Россияда жүрөт жакшынакай эле. Иштеп эле атышат да. КАМАЗ бир рейс кылганын, 2 рейс кылган бул бир рейс кылып атпайбы? Арзаныраак кылыпчы, бизге үнөмдүү деп атпайбы? Ушуну бирдеке кылып чечип берсеңиздер жакшы болгон атат. Айдоочулардын айтымында Кыргызстандагы жеке менчик Хова унаалары азыр мамлекет тарабынан жеңилдетип берген лизинг аркылуу алынган. Аларын алып эми толук кандуу иштейли десе, мындай тоскоолдуктар бар. Бул хоолор действительно биз чоңдордун эле машинелерин айдап келгенбиз ушул күнгө чейин. Анан биздин ажообузга, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге ыраазыбыз. Ушул күнгө чейин лизингке колу жеткен эмес. Мына ошолор бийликке келгенден бери
лизингке колубуз жетип, баардык карапайым водительдер ошо лизинг аркылуу алышты. 80% лизинг аркылуу келген ушул машиналарчы. Лизинг аркылуу келген, анан лизинг аз эмес экен. Лизинг эң минимальный төлөгөнү 100 миңге чейин төлөшөт. 100 миң төлөгөн водитель айына бир күндө 3 миң сом табыш керек да. Андан сырткары үй бүлөсүн багыш керек. Машинанын изностору бар. Айына жок дегенде 50 миң износ болот машиначы. Дөңгөлөгү жарылат, алмаштырасың. Ушул сыяктуу расходдор бар. Ошондо бир күндө 3 миң тапса только лизинг деле жабат да бул машиначы. Анан жанагы айтып атпайбызбы, азыраак жүктөгөндө өзүнүн айдаган жүргөн майын да кактабай калат. Ушундай курч оор акыбалда турабыз да. Анан баарыбызда кредит бар. Айлы банк болсо мамлекеттин банкы. Мамлекет мына сиздерге рахмат. Бизге лизингке ушундай жол шарт түзүп бердиңиздер. Лизингке алдык барыбыз. Айдап атабыз, а бирок лизингде акча төлөшүбүз керек. Айына 200 миңден төлөйбүз, 250 миңден төлөгөндөр бар айына, бир айга. Анан эртең эле кайра биз уже эмне кылабыз? Айылбанк биздин машинаны алып коет. Айылбанктан алганбыз баарыбыз эле. Коолорду Айылбанктан алабыз. Айылбанк мамлекеттик акчасын кайра мамлекетке төгүп беребиз. Андан налогун төгүп атабыз, полный төгүп атабыз. Биз деле акчасын алып алып туруп, өзүбүзгө эмеге барган жокпуз, эч жака чет жака чыгарган жокпуз да. Кыргызстанда жүрөт да акчабызчы. Айылбанктын өзүнө төгүп берип атабыз. Шаарыбызды оңдоп атабыз да. Оңдоп атабыз. Мен айына бир где-то 200 миңдей төлөйм да, 200. Ошончо кээ бирде табылып калат, кээ бирде монтип кызып атса таба албайбыз да байке. Кызып атса таба албай калабыз, кыйналып калабыз. Тигиндей кылабыз, мындай кылабыз. Эми иштейбиз да. Кыргызстанда эң жакшы жумуш бул техникалар болуп атпайбы азырчы? Мал баксаң малың арзан болуп калды, картошка айдасаң картошкаң арзан болуп калды. Мисалычы, иштеп оокат кылалы, тиге жардам берели, биздин ата-энебиз бар, туугандарыбыз бар, аларга жардам берип ошентип оокатты кылып келатабыз да байке. Ошону бирдеке алып чечип берип берсеңиздер болбой калбы? Мына жумушубуз жок, акча табышыбыз керек биз дагы. Эң кызыгы транспорт министрлиги мамлекеттик мекемелердин мындай оор жүк ташуучу автоунааларына токтомдо көрсөтүлгөн айып акчаларды салбайт. Аларды баардык жагынан бошотуп, эркиндик берип койгон. Бул жерде мыйзам баарына бирдей эмес иштеп жатат. Буга далил кылып айтсак, бул автоунаа мамлекеттик мекеменин жүгүн үстүнө болушунча жүктөп алып бара жатат. Ал эми жолдордо жүк тартып жүргөн жеке менчик унааларды көргөн транспорт министрлигинин мобилдик топтору аларды баса калып, айыпка жыгып жатат. Ошол транспорт министрлиги салган айып акча өтө көп өлчөмдө болгондуктан айдоочулардын азыр колу буту ушалып калды. 2024 жылдын башынан бери эле Чүй-Бишкек аймагындагы жолдордо айдоочуларга 2 миллион сомго жакын айып акча салынган экен. Чүй-Бишкек аймактык башкармалыгынын транспорт көзөмөл бөлүмүнүн инспекторлору тарабынан 78 протокол түзүлүп, 1.936.500 сомго айыптар салынды. Булардын ичинен 7 юридикалык жактарга 55.000 сомдон, жеке жактарга 17.500 сомдон айыппулдар салынды. Азыркы убакта рейдтик иш-чаралар өз нугунда өткөрүлүп да уланууда. Рейд бүткөндөн кийин да штаттык режимде иштер улана бермекчи. Бул туңгуйукка кептелген абалдан чыгуунун жолдорун айдоочулар өз алдынча дагы изилдеп көрүшүүдө. Бардык региондордо тааныштарыбыз бар. Санасак 7 миңдей коо бар экен. Анан айдоочулар менен кеңешип, биз дагы эгер жолго зыян келип аткан болсо, биз дагы бир кошумча налог болобу, же кандай болот, бир өкмөттөн суранып көрбөйлү деп ушу айдоочулар митинг кылган жокпуз, багы тартипти бузбайлы деп. Айдоочулар бир кайрылуу жасадык эле ушу. Эгер бир коо эми примеру да бир 5 миң сомдон айына төлөй турган болсо, 7 миң коонун 5 миң коосу жумуш үстүндө болсо 35 миллион чогулат экен айыначы. Анан жакшы эле өкмөткө да бир салым болот беле. Бир жолун табыш керек го. Ушунча границада чектөө болгон жок. Ушул машиналар кирбесин деген чектөө болгон болсо, анда башка кеп, анда алып келбейт элек бул машинелерге. Анан чектөө болгон жок, ушунча машинелерди алып келдик. Анан бул машина өзүн акташ керек да. Актагандан сырткары көп салымдарын салышты,
канча мээнет убакыт кетип атат. Өзүнө дагы бир үй бүлөсүнө бир тыгын болсо. Азыркы тапта жалпы Кыргызстан аймагында ички тышкы жолдор оңдолуп, көпчүлүгү эл аралык стандарттарга ылайык курулууда. Жаңы салынган жолдорго жайкы мезгилде бул унаалардын зыяны чындап тийиши мүмкүн. Айдоочулардын айтымында ысык мезгилде түнкүсүн иштешет. Ал эми кышкы убак эске алынбай калган. Кышкы сезон мына бизде жайкы эме норматив бар. Плюс 28 градус болгондо унаалар токтош керек. Температурный режим түшкөндө анан айдайт да. Буну эми бир чети тура тепловой режим керек. Асфальт эрийт. Жанагындай оор унаалар болсо баягы след калтырып кетиши мүмкүн. Асфальтты талкалап коюшу мүмкүн, дорожный одежданы. Но ошол эле убакта биз баягы ысык мустакөлүк болуп атпайбызбы? Кыш келет, кышында баягы зимний режим болуш керек да. Мүмкүн мына Чүй областында госстройдун нормативтери бар. Чүй областында 1 метрге чейин жер тоңот. Ош тарапта, Ош шаарында 70-80 сантиметрге чейин тоңот. Сусамур 3 метрге чейин тоңот промерзание грунта. Нарын ат башы 1,5 метр, 2 метрге чейин тоңот. То есть бул деген баягы калыстык болуш керек. Калыстык болуп туруп, бул да сөзсүз зимний режим, кышкы режим кириш керек да. Ошондо айдоочуга шарт түзүлүп берет. Жумуш иштегенге, груз ташыганга. Кандай болгон күндө да бул туңгуй кабалдан чыгуунун жолдору болушу керек. Бул багытта айдоочулар Транспорт министрлиги менен түз отуруп, бир чечимге келүү сунушун берүүдө. Айдоочулар коомунун, айдоочулар жамааттын атынан сиздерге кайрылабыз. Бизге өкмөт чечеби же Минтранс чечеби, кимиңиздер чечесиздер, чечүүчү органдар бизге чукул арада чыгып, бизге диалогко келип, биздин маселени, жагдайды чечип бериңиздерди суранабыз. Биз барганга даярбыз. Биздин дагы үнүбүздү угуп коюңуздар. Биздин дагы шарттар бар. Ал шарт өзүбүз деле ойлогон жокпуз. Мамлекетти да эсепке алып, бир план түзгөн шарттарыбыз бар. Ошону бир диалог түзүп, бизге эл менен чыгып жолугушуп коюңуздарды суранабыз. Бүгүнкү күндө жалпы республика аймагында 10 миңге жакын Хова үлгүсүндөгү автоунаа бар. Алардын ошол эле жол, чоң объектилердин курулушунда, геништетүү жана башка тармактарда салымы чоң болууда.